Бул нерсе ишке ашпайт экен. Эгерде мамлекет башчыга каршы чыгып ызы чуу боло турган болсо, ибадатыңда калат, орозоңда калат, ишиңде токтойт, эч бир жакшылык нерсе ишке ашпай калат. Керек болсо өзүңдүн жаныңды сакталбай каласың. Ар ким биринин үйүнө тоноп кире берет. Тирмизиде келген сох хадисте карасаңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушуну кабар берип, коштошуу хутбасында айтып атат. Аллахтан корккула дейт. Аллахтан корккула, таква болгула дейт. Таква деген ошол Аллахтын буйругун аткарууга, тыйгандан тыйылгыла деген сөз. Ва саллу хамсакум, 5 маал намазыңарды окугула деп атат. Көңүл бурустар, карасаңыздар, коштошуу хутбасында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул нерсени эске алып атат. Ва суму шахракум, бир жылда келген орозоңорду туткула. Ва адду заката амваликум, ошол малыңардан, акчаңардан зекетиңерди чыгаргыла дейт. Ва ати умараакум, жана башчыңарга баш ийгиле деп атат. Тадхулу жанната роббикум, ошондо Роббиңердин бейишине киресиңер. Көрдү, аягында эмне башчыңарга баш ийгиле, андан кийин эмне Аллахтын даярдап койгон бейишине киресиңер деди. Ошон үчүн алымдар айтат, эмнеге дагы башка хадистерде келет ушундай сыяк менен. Себеби дегенде башчыга баш ийилбесе, айттык, жамаат болбойт. Жамаат болбогондон кийин бөлүнүү жарылуу болот, анын артынан намазың да окулбай калат, орозоң да тутулбайт, зекет дагы берилбейт, коомдо тынчтык да болбойт. Керек болсо мына азыр ошолор айтып атат, мечитке бара албайбыз. Эч кандай бизнес иштериң да жүрбөйт. Бүт нерсе жабылып калат, токтойт болду. Мына аны көрбөдүкпү? Кече деле көрдүк, адам мурун деле көрдүк. Канча президентти узаттык каршы чыгып отуруп. Алла таалам билген. Ушул коомдо келечекте ушундай ызы чуулар болорун Алла таалам пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошон кабар берип, пайгамбар өзүнүн доорунда көп түрлүү хадистер менен эскерткен. Муну адамдар туура эмес түшүнүп мүмкүн. Эл башчыга баш үй деген эмнеге биз кошумат кылабыз? Ал туура эмес болсо деле баш ийе беребизби деп кыска көз караш менен карап, өздөрү акылына сала бериши мүмкүн. Ал жакта чоң максат, мамлекетке, карапайым жалпы элге болгон кызыкчылыкты ал акылы да жетпеши мүмкүн, же аны көрө да албашы мүмкүн. Айтпадыкпы жогоруда акылга салбаш керек деп. Таң каласың, кээ бир адамдар намазды сурайт динден деп, орозону сурайт, анан мамлекет башчыларына мамиле буларды сурабайт, өз билгендей кылат. Алла таалам Куранда айтат: "Я юхалладина аману удхулу фис-силми кафа", о Аллах иман келтиргендер, исламга толук киргиле дейт. Анан daarатка келгенде сурайсың, буну келгенде шариатта бар сурайсың, анан мамлекет башчыга кандай мамиле кылыш керек, аны адамдар сурабайт. Керек болсо ошо туалетке киргенде кандай тартип менен кириш керек, шариат айтып коюп, ушундай адамдардын канына байланган, жанына байланган, аброюна байланган, коомдун кызыкчылыгына байланган нерсени кантип таштап салсын? Бар бул шариатта. Мамлекет башчыга каршы чыгуу деген ошол, аны жамандоо туугандар. Жамандоо, ушак кылуу, аны кулатууга чакыруу, ушул нерсенин баардыгы коомдун ынтымагын бузат. Башчысыз эч убакта коом болбойт. Башчы да боло албайт эгер коом ага баш ийбесе. Бул нерсени кыргыздар өзү деле биздин ата-бабалар айтып келген го. Бир жакадан баш, бир жеңден кол деп. Ошол бир жеңден кол, баарыбыз биримдик бололу деген сөз. Бир жакадан баш деген ошол башчыбызга баш ийели деген сөз. Бул керек болсо, бул мыйзам капырларда да бар. Эч жерде коом өнүкпөйт башчысына баш ийбесе. Ал эми башчысындагы каталар болсо, кандай кылып аны эскертебиз? Аны шариат көргөзүп койгон жолдору бар. Анан түшүп келди эле шылдыңдап сот тармактарга ар кими билгендей кылып эле каталарын айтып, шылдыңдап жаза бере турган маселе эмес. Өзүң деле салып көрчү. Сени бир катаң болуп калса, жайып бүттүгүнө шерменде кылса болобу? Айтасың дей, ушуну мага эле жеке айтып койбойсуңбу деп. Мен өзүм эле ошону кабыл кылып элге жарыяла кылып коет элем, туура эмес кылып алыптым деп. Сен менин аберимди төгүп элге кабарлабай деп. Жанагы сөздөр жалган, башчыларды шылдыңдай берсе болот, ушактай берсе болот, аброюна шек келтирип элге жарыя кылса боло берет деген. Жок кандай нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муслимде келген хадистин бирөөнү окуп берейин. Ман хаража анит тоа ва фаракал жамаа ва мата фамаитатуху митатан жахилия дейт. Ким баш үйдөн чыккан болсо, жамааттан бөлүнгөн болсо, ал адам жахилия өлүм менен өлөт дейт. Жахилия өлүм деген сөз ушул дин келгенге чейинки абалды айтат жахилия деп. Имандан ажырап калат деген сөз. Динсиз өлүп кетет деген коркунуч. Мамлекет башчыларына каршы чыгып, ошол жактан өлүп кала турган болсо. Дагы белгилеп айтып коет, бул мамлекет башчыга биригүү, алардыга баш ийүү деген кошомат кылуу эмес, алардан бир нерсени үмүт кылуу эмес, алардан бир бийлик суроо эмес. Ал эми жана каршы чыккандарды байкасаңар,
ызылдап ай бул жаман тигиндей мындай деп жүрөт. Анан бир күнү бир креслого орун берип койсо, оозу балыктай болуп жутулуп, тыптынч болуп аны мактап калат. Себеби байкаңыздар, могу каршы чыккандардын баардыгы эки нерсе менен же бийлик сурайт, же байлык сурайт. Анан ошол нерсени бергенден кийин оозу жабылып, тынчып аны мактап калат. Ал эми Алла Таалам бизге буйрук, баш ии дегенде биз эч нерсе сурабайбыз. Биз ушу шариатта Алла Таалам бизге буйруган ушу нерсени. Ошол баптан биз баш ийебиз. Шариат деп муну нерсени.